ЮНИСЕФтин колдоосу менен Баткен облусундагы 7 чек арада жайгашкан айылдардагы 7 мектептерге ковидтин алдын алуу боюнча, медиа сабаттуулук боюнча, фейк маалыматтарды таанып билүү боюнча, анан дарыгердин гигиена боюнча, тазалык боюнча консультациялары менен иш алып барып атабыз. Ушул окуулардын алкагында окуучулар алган билимдерине видеоролик тартып, бышыктап, бизге видеороликтерин жиберишет жана ушул ар бир мектепке бирден смартфон белекке алышат. Барыбызга белгилүү, ошо COVID-19 эң алгачкы учурлары катталганда жалпы дүйнө коомчулугу мындай аябай дүрбөлөңгө салган. Бул учурда ковид боюнча фейк маалыматтардын тездик менен тарашы кырдаалды ого бетер оорлоштурганда, ошондуктан ушундай пандемия сыяктуу глобалдык маселелерди жеңүүдө бул туура эмес маалыматтар албетте өзүнүн терс таасирин тийгизбей койбойт. Ошондуктан биз бүгүн ушу Баткен облусундагы окуучуларга ошо коронавирус жана вакцинациянын мисалында медиа сабаттуулук жөндөмдүүлүккө үйрөтүп жатабыз. Анткени ушул технологиянын, интернеттин өнүккөн заманында медиа сабаттуулук жөндөмдүүлүгү бул аба менен сууда эле зарыл болуп турат. Чыкканыңыздан кийин ага сөзсүз түрдө маалымат талдоо жүргүзүш керек. Биринчиден, фактыга бул берилген маалымат фактыга негизделиши керек. Экинчи, бейтараптуулук болуш керек. Үчүнчү, булактарга же окуянын катышуучусуна шилтеме бериши керек.